айлана аппак бөлөнүп биздин көңүлүбүздү көтөргөн кыштын мына ушундай сонун күндөрүндө сиздер менен таңкы эфирде студияда амандашып жаткан мен Жазгүл Кудайбердиева, буйруса бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда болом. Амансыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Ар бир үйдө кыштын күнү жылуулук, ошондой эле бакубат жашоо болсун деген аруу тилегибиз менен биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз, кадырман замандаш. Бүгүн бизде таңкы коногубуз бар, өзгөчө конок бар. Бүгүн ким конокко келди деп турган болсоңуз, негизи ар бир инсан өзүн өзү таанып, ар бир үй бүлөдө бала тарбиялоодо атайын адистердин кеңешин алууга аракет жасап келе жатабыз. Бүгүн дагы мына ушундай багытта атайын конокто чакырганбыз. Балдарды кандай тарбиялашыбыз керек, өзүбүздү кантип табышыбыз керек, андан сырткары буга чейин жакшы маалым болбогон, көпчүлүгүбүз биле бербеген, психолог деп укканыбыз менен анын ичинде дагы бөлүнүп кетет. Биз көпчүлүгүбүз биле бербейбиз алгоритм методу дегенди. Бүгүн бизде ошол алгоритм методу менен жашообузду кантип жакшыныкка буруп өзгөртөбүз. Алгоритм методу боюнча адиси бүгүн бизге конокко келген. Бүгүн бизде Гүлнара Исмаилова. Саламатсызбы Гүлнара эже? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Рахмат. Сизге рахмат убактыңызды бөлүп таңкы көрсөтүүбүзгө келип бергендигиңиз үчүн. Эми эң алгачкы эле суроом ушул биз буга чейин көп укпап турбуз. Анын ичинде теле көрүүчүлөр деле жакшы маалыматы жок болуш керек. Алгоритм методу деген өзү эмне? Алгоритм методу бул жашоону энергия менен, башкача көз караш менен кароо. Кыскартып айтабыз АРП деп. АРП бул пейил сыры. Биздин бардык жашообуз бул купуя сырда, пейилибизде жашырылган. АРП ошону ачып берет. Пейил сыры деп аталат. Пейил сырыбызды ачып берет. Түпкү аң сезимде биз алам менен түпкү аң сезим менен байланышабыз. Түпкү аң сезимдеги пейил сырын ачып берүүчү илим бул алгоритм билими. АРП деп аталат. Түпкү аң сезимибизди эмне үчүн ачышыбыз керек? Түпкү аң сезим азыр 21 кылым. 21 кылым бул эмоциянын кылымы. Биз көпчүлүгүбүз биле бербей мамиледе кыйналабыз. Үй бүлөдө, бизнес чөйрөсүндө, бардык эле жерде биз кыйналып келебиз. Себеби биз түпкү аң сезимде бул жараткан менен бир экенибизди билбей, энергия экенибизди билбейбиз. Мисалы үчүн, менин ички абалымды сен чагылыштырып турасың. Ошондуктан биз өзүбүздүн ички абалыбызды, биз энергия экенибизди түшүнбөй, башка адамдарга капа болобуз, таарынабыз, ызаланабыз, башка адамдардан, сырткы чөйрөдөн көз каранды болуп жашайбыз. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиздин жашооңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жаткан болсо, же болбосо бир көйгөй бүтсө, экинчи көйгөй башталып аткан болсо, психолог издеп жүргөн болсоңуз, же болбосо аң сезимиңизди, башкача айтканда, өзүңүз таппай жатсаңыз, же болбосо кандайдыр бир сурооңуз бар болсо, анда биздин телеканалга сурооңузду жолдосоңуз болот. Биз болсо түз эфирде өз кезегинде сиздин сурооңузга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Эми эмне үчүн ошо биз аң сезимибизди, түпкү аң сезимибизди ачышыбыз керек? Себеби биз бая айтып кеттим. Биз азыр 21 кылым бул эмоциянын кылымы. Эмоция бул келип кетүүчү энергия. Энергия, алам бүт энергиядан турат. Аламдын бардыгы менин ички абалымдын чагылышы. Менин ички абалымдын чагылышы болсо, адам өзүнчө үйүн жаап алып эле, үйүндө отуруп эле жашабайт. Алар сырт менен байланышта, жумушка барат. Дагы ал жердеги коллективинде канча адам болсо, ошону менен мамиле курат. Үй бүлөдө, биринчи эле үй бүлөдө жолдошу менен, аял болсо күйөө аялы менен, ошол үй бүлөдө кайнеле менен, ошол үй бүлөдө кайната менен, ошол үй бүлөдө бала чака менен колу кошуна ушундай алам менен мамиле кылат. Ошондо биз көбүнчө мурда билбегенбиз да, биз энергия экенибизди. Алам менин ички абалым эле чагылыштырганын билбей, мен жабыркап жашаганмын. Ошон үчүн эми жабыркап, мен сыяктуу бардыгы жабыркабай жашаш үчүн биз энергия экенибизди билишибиз керек. Энергия биздин мына кожобуздагы атомдор, молекулалар, субатомдор бардыгы энергия.
менен илички абалым чагылышы сиз. Ошондой да. Значит, бизди капа кылган, бизди тарынткан, бизди өзүбүздөн чыгарган, бизди жаман абалга түшүрүп койгон же болбосо сүйүнткөн адамдар күнөөлүү эмес экен да. Баардыгы биздин түпкү аң сезимде экен. Ошону ар бир адам билсе, мен негизги ошол бул АРПны окугандан кийин менин оюм ушуну мектеп окуучусунан баштап биле баштаса, мектепте билим берген мугалимдер билсе, биздин келечегибиз ошол жактан түптөлүп келет да. Анан ар бир эне билсе, ар бир ата билсе, үй бүлөдө ошол АРПны колдонуп жашаса, бактылуу кыргыз элим пайда болмок деп сүйүнөм да. АРП методун сиз кайсыл жылы окуп баштап, кайсыл жылы ушул чөйрөгө адистикке келип калдыңыз? Мен 2019-жылы мен өзүмө 2014-төн бери издей баштадым. Анан 2014-жылы мен неберем төрөлүп калды. Эң чоң Эмирхан неберем төрөлгөндө мен сүйүнүп атам. Сүйүнүп атам, баардыгына чалып атам. Айтып атам, мен неберелүү болдум деп. Бирок жүрөгүмдө бир таш сыяктуу катуу нерсени байкап калдым да. Анан айттым, мен эмне болуп атам? Эмнеге мен оозум сүйүнүп атат, сүйлөп атам, бирок бул жерим таштай катып турат дедим да. Ошол күндөн баштап издеген адам табат деп изилдене баштадым. Анан баягы Саидмурат Давлатовду окудум. Анан кийин акырын ошол белгилүү адамдарда окуп келатып эле, анан кийин Нурзат Токтосунованын студиясында окуп калдым. Ошол жерде анан кийин биздин кыргыз айымы Акбермет Оңдекеева ошол жерде ошол күнү АРПны берип аткан экен. Анан ал эжекеге жолугуп калып эле мен ошол жерден адамдын интуициясы бар го. Ал сезип калат да. Мен эжеге айттым, сабак бүтөр мен, эже, сиздин сабагыңыз канча турат? Мен ушуну окусам, мен дагы сиз сыяктуу адамдарга жардам берсем, менин ушундай максатым аябай жакын нерсе экен деп эле эженин номерин алып, анан окуй кой, макул окуй кой кызым деп ошентип калды. Эже возрастта быйыл 70-ке чыгат. Анан ошондон баштап эженин студенти болуп АРПны окудум. 3 жыл окудум. Анан эме алдым, сертификат алдым, рухсат алдым билим бергенге. Ошентип Жалал Абадта, анда Жалал Абадта жашачумун, Жалал Абад шаарында. Аялдарга, ушул балдарга билим алам дегендерге, тааныштарга бере баштадым акырында. Демек, бул өзүн өзү таанууда, аң сезимибизди башкарууда, сиз айткан ошол АРП методу бул биздин эмоциябызды башкарууга үйрөтөт экен. Ооба. Эмоция өзү кандай болот негизи? Бизде айтып коет да, кээ бир учурда жашообузда кайсыл бир окуя болсо, ошол окуяны бат жетиш үчүн биз стресске кабылабыз, же болбосо көп ойлонуп, убара чегип, кыйналып жүрө бергенде депрессияга түшүп калабыз. Негизи эмоция өзү кандай болот? Эмоция дегендин өзү сөз, бул энергия. Бул келип кетүүчү. Сүйүнгөндө келип вибрацияң көтөрүлүп, бир өзүңчө бир вау деген жыргал сезимге батасың. Капаланганда дагы биздин энергиябыз ылдый түшүп кетет. Анан ошол эмоциябыз ылдый түшүп кетти, энергиябыз ылдый түшүп кетти. Өзүмү жаман сезип атам. Ушуну уккандан кийин аябай өзүм кыйналып атам деп менде да ошондой болгон. Анан ушул сезим бул эмоция. Эмоцияны келип кетүүчү энергия болгон үчүн биз өзүбүз энергия экенибизди билишибиз керек. Анан как раз ушу АРП методунун 4 формуласы ушул эмоцияны кантип башкарууну үйрөтөт. Кандай формула? АРПнын биринчи формуласы бул жашоодо проблема жок да. Жашоодо биз проблема жок. Бул Будданын формуласы, биздин Акбермет Оңдекеева муну психологияга салган. Адам болгондон кийин проблема болот. Адам жок болсо проблема жок. Значит, мен проблема деп кабыл алган нерсе ал проблемага иштеп берет. Мен муну максат деп кабыл алсам,
ал максатка иштеп берет да. Анда биз максат деп кабыл албайлыбы? Биринчи формула боюнча АРПнын. Эмнеге биз проблема деп кыйналабыз? Муну жөнөкөй эле түшүндүрүп берсем болот. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болушу үчүн. Мисалы, сиз машина минесизби? Жолдошуңуз машина минет дейр, анын сиз машина алгыңыз келди, анын көптөн бери тыкыйтып, топтоп жүргөн $5000 акчаңыз бар. Анан сиз кааладыңыз $10,000 машина алышты. Сиз кааладыңыз, уже сизде эмне болду? $10,000 машина кааладыңыз. Максат. Сизде $5000 акчаңыз бар. Аны бизде көпчүлүгүбүз эмне дейт? Ой, эми $5000 табыш керек. Акчам жетпейт. Акчам жетпейт. Акчам жок. Ааламга эмне этти? Акчамды жок кылуучу, акчам жок болсун деген энергияны кетирди. Биз бул жерде ошол $5000 акчабыз бар. Биз $10,000 машинаны алыш үчүн бизге дагы $5000 жетпей атат. Ушул мына бизге даяр адамдар айтат го, жаңы жылда максат кой, максатыңа жараша болот, канча максат жаздың деп. Ушул $5000 мына эми даяр жараткан тарабынан максат келди. Биз ушуну максат катары колдонуп, эми ушуга кандай жетүүнүн жолу менен үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул эле жерде АРПнын экинчи формуласы жардамга келет. Экинчи формуласы адамдын баасы, интеллект бөлүнгөн табиятына. Мына кандай адам баалуу, интеллектиси жогору адам баалуу. Табиятынан ал уйкучу болушу мүмкүн, табиятынан жалкоо болушу мүмкүн, ал эми интеллекти жогору. Мына интеллекти жогорулатыш үчүн биз ушундай АРП, жан дүйнө билими, татаал билимдерге ачылсак, биздин күндөн күнгө интеллектибизди колдонуп отуруп ачылабыз. Мисалы, эми ушул машинаны алыш үчүн сизге суроо берсем болобу? Ошол $5000 сиз канча убакытта табасыз? $10,000 машинаны алыш үчүн. Иштегениме жараша. Иштегениңизге жараша. Бул жерде эч мындай искусственный же уят деген нерсе жок. Өзүңүздүн жөнтөмүңүзгө жараша канча убакытта ошол $10,000 машинаны ала аласыз? Аракетке жараша. Мисалы. Канча убакытта таба аласыз дейсизби? $5000 4-5 айда го? 4-5 айда табасыз. Мына сиз өзүңүздүн интеллектиңизге жараша, аткарган жумушуңузга жараша таап атасыз. Ал эми бизде белгилүү психологдор бар. Брайан Трейси бул 10 мүнөттүк консультациясына табат. Саид Мурат Давлатов муну 5 сааттык консультациясында табат. Мен 3 күндө табам. Өзүм бизнесим аркылуу. Ушул АРПнын экинчи формуласы жардамга келди. Көрсө, биз канчалык интеллектибизди жогорулаткан сайын биздин акча табуу, жөндөмүбүз, каалаганга жетүү, каалагандай жашоого биз жөндөмдүү болуп калат экенбиз да. Ушуну АРПнын экинчи формуласы үйрөтөт. Ал эми үчүнчү формуласы бул F=-, психологияда колдонгон, Акбермет Оңдокеева. Бул Ньютондун закону. Ар бир күчкө карама каршы күч бар. Кимге эмнени кылсаң, ошол өзүңө кайтат. Ааламда бардык нерсе энергиядан турат. Менин ички абалымды сиз чагылыштырасыз, менин ички абалымды бүтүндөй аалам чагылыштырат. Анда мен ааламга эмнени жөнөтсөм ошону алам. Ааламга эмнени жөнөтсөм ошону алам. Бир эле ушундай закон бар. Ааламга көбүнчө билбей, ушул закондорду билбей, ушул формуланы билбей, ааламга кайгыны, капаны, муңду жөнөтүп алабыз дагы. Жокту жөнөтүп алабыз көбүнчө. Азыр мода болуп калган. Жок, менде жок болбой атат. Бар туруп да жок дегенге көнгөнбүз. Ошону алып атабыз. Мисалы, столдун бетин акырын уруп көрсөк, акырын үн чыгат. Эгер мен ошону аябай күч менен урсам, күч каттуу үн менен жооп берет да, колум кызарып чыгат. Бул мага сразу ответин берген. Бул биздин АРПнын үчүнчү формуласы. Аалам менин ички абалымдын эле чагылышы. Аалам менин эле оюмдун чагылышы. Аалам бүт эле мен эмнени жөнөтүп атсам ааламга ошону эле алам. Анан биз капа болбошубуз керек. Ааламга кайгыны, капаны,
депрессия болдум, ой стресс болдум, ушул анара мени капа кылып койду, бул акмак дедикпи, а башка жакта мени капа кыла турган адам чыгат, аны да капа кыла турган адам чыгат. Аалам ушундай эле иштейт. Ааламда башкача өзгөчө закон жок. Аалам эмнени берсең ошону аласың. Ушундай эле. Төртүнчү формуласы калды. Төртүнчү формулабыз калды. Төртүнчү формуланы бул Эйнштейндин формуласына салынган E барабар mc квадрат. Бул энергия E. С жылуулук, М ылдамдык. Мына биздин ар бир оюбуз 300 аркасында 12 ноль бар, миллиард эсе көбөйүп турат. Жакшы оюбуз дагы, жаман оюбуз дагы. Эми биз деген жаныбарлардан, бактарактардан бардыгынан айырмаланып бизде аң сезим бар да. Адам болгондон кийин адам баласына аң сезим берип койгондуктан биз эми жакшыны тандайбыз да, жакшыны ойлобушка айлабыз жок да. Жакшыны ойлотуп, жакшыны ана колдоно баштайбыз. Муну бул формуланы 1945-жылы баарыбызга белгилүү. Бул Америка бул формуланы урдайт дагы. 1945-жылы Нагасаки менен Хиросима шаарларына, Япониянын 2 шаарына бомба жаратып туруп ташташат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул бомбанын көлөмү канча болгон деп ойлойсуз? Билбейбиз. Көпчүлүгүбүз билбейбиз. Себеби ушул Америкага ташталган, Американын Японияга ташталган атомдук бомбанын көлөмү 3 грамм реактивный вещество болгон. 3 грамм. Ал менин бир тал чачымчалык. 3 грамм реактивный вещество плутоний Япониянын Нагасаки, Хиросима 2 шаарын талкалап атса, жок кылып ушу мезгилге чейин жашоону жок кылса, а менин 3 грамм жаман оюм, мени биринчи өзүмдү талкалайм да, биринчи жаман оюм менен. Өзүм таарынам, өзүм капа болом, өзүмдү талкалайт. Менин жанымда күйөөмдү талкалайт, эң жакын адамым. Анан кийин бала чакамды, кайын журтум менен кошо жашасам, аларды бардыгын талкалап турат менин жаман оюм, менин ички абалым. Ошон үчүн ички абал маанилүү да. Менин ички абалым ушунча нерсеге таасирин берип турат. Андан сырткары мен аламга кетирем. Бул жаман, бул акмак, бул түшүнбөйт, бул ушундай деп отуруп, ар бир нерсеге жаман реакция берип отуруп, мен өзүмдүн жашоомо жаманды тартып келем. Бардык жерде тартылуу күчү иштейт да. Биздин ошол формула. Психологияны кысып туруп 4 формулага салынып койгон да бул жерде. Рахмат. Кадырман телекөрүүчү, эгерде өзүңүздү таба албай жатсаңыз, же болбосо финансылык жолуңуз ачылбай жатса, алгоритм методу эмне дагы кененирээк түшүнгүңүз келсе, же болбосо жашоодо кандайдыр бир көйгөйүңүз бар болсо, эмоцияңызды башкара албай жатсаңыз, таарынып, кимдир бирөөлөргө наразы болуп жатсаңыз, же болбосо турмушуңузда көйгөй көп болуп жатса, балдарыңызды туура тарбиялоодо кеп кеңеш керек болуп жатса, же болбосо өткөл курактагы балдарыңыз бар болсо, кандай тарбия берүүнү же ошол абалдан чыгып кетүүнү билбей жатсаңыз, Гүлнара эже айткандай, жаман ойдон арылбай жатсаңыз, анда экран астында жазылган номерлерге суроолоруңузду калтырыңыздар. Биз көрсөтүп бүткөнгө чейин сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Гүлнара эже, анан сиз айттыңыз да эметип, мисалы мен ошол машина ала турган $5000 4-5 айда иштеп тапсам, эгерде алгоритм методун үйрөнүп алсам, демек мен ошол $5000 буга чейин 4-5 айда тапсам, алгоритм методунан кийин балким 1 айда, балким 2 айда таап коем. Демек финансылык жолун дагы ачылат, э? Ачылат. Финансылык жолун да ачылат. Себеби сен ошо машинаны алганда, мен муну каяктан табам? Мен бул акчага татыктуумунбу деп чыгасың, мен карыз болуп калам деп чыгасың. Ушинтип жаман ойлорду жиберип отуруп, жаман оюң көбөйүп, анан кийин өзүңө проблема ашырып алгам деп ойлойбуз да. Ошо проблемада бул менин максатым. Мен алдыма максат коюшум турбайбы, керек турбайбы? Мен $5000 ушундай адамдар ушундай эле мезгилде таап атса, кыска эле убакытта таап атса, менде эмнеге жок, эмнеге мен таба албайм деп сен жөндөмүң көп да, жараткан сага ар түрдүү
көңүлдөрдү берген. Алып баруучу, балким ырдайсың, балким бир салат жасайсың, балким бир балдарды топтоп тилин бересиң. Бизге жараткан миң түрдүү жөндөмдү берген да. Биз бул жашоодо келип ошонун 10%-ында иштетпей кете берет. Мынакей кадырман телекөрүүчү, көрдүңүзбү, эгерде финансылык жактан көйгөй болуп жатса, же болбосо кээ бир учурда биз кайсыл бир жумушту баштайбыз, канчалык акчабызды, энергиябызды, күчүбүздү салсак дагы алдыга жыла албай калышыбыз мүмкүн. Же болбосо көпчүлүк айымдардан угуп калам, мырзалардан дагы угам. Мен бизнес баштап ойлотам, бирок окушпой жатат. Бизнес кылып ойлотам, банкрот болуп калатам. Бизнес жасап ойлотам, пайда таба элекмин. Же болбосо ижаранын акчасын төлөп коюп эле отурам дегендер көп да. Демек, сиздер дагы алгоритмди билип алсаңыздар, алгоритм методун мен сыяктуу болуп $5000 мурдакыдай 4-5 айда эмес, 1-2 айда таап калат экенсиз. Бул дегени финансылык көз карандылыктан чыгып, анан финансылык жашооңузду дагы өзгөртүп, баягы бийик тепкичке дагы көтөрсөңүз болот экен да. Анан сиз айтып өттүңүз да, жаман оюбузду башкара билишибиз керек деп. Ошол негизи жаман ой келгенде эмне, кандай метод колдонушубуз керек же эмне кылышыбыз керекпиз? Кантип бөгөттөп коюшубуз керек? Адам баласында мына ойлосоңуз, мына сырттан сырткары, сырт эми, бул сырт алам, материалдык дүйнөдөн сырткары биздин ички абалыбызда ойдон башка эмне кымбат немебиз бар, бир эле оюбуз бар да, ичибизде. Оюбуз биринчи ойго келет. Бүгүн телевиденияга барышым керек, саат 8-де ойлондум. Бүгүн келдим. Оюбуз эле бар да. Эң кымбат ресурс бизде ой. Ой, энергия, убакыт. Ушул оюбузду эми туура багытка бурабыз. Баягы мен 4-формула, АРПнын 4-формуласында айткандай, жаманды ойлоп, жаманды жаратпай, эми оңго бурай баштайбыз. Эми баарын оңго. Жаман ой келди, ал ойда деп кое беребиз. Ал болгону ойда. Ал ойго биз эмоция берсек, ал ойго биз энергия берсек, вибрация толкундары менен ал ойду ойлосок, ал ишке ашат. Эми ал ой деп жеңил гана, ой деп биз ички абалыбызга киргизбей, сырттан ал ойда деп кетирип отуруп, жаңы ойду кармап алып, ошол биздин толкундар туш келип калат, биздин вибрация толкундарыбыз. Вибрация өзү толкунда, денеңде бир жылуу сезим пайда болуп кетет го. Жыргап, ошол толкун. Ошол толкунга туура келген нерсебиз биздин аткарылып турат да. Эми биз баарыбыз жакшылыкты каалайбыз. Биз бирөөгө жакшылык каалап отуруп, бирөө сен да, мен сага жакшылык каалап отуруп, өзүмө жакшылык келет. Себеби сен менсиң да. Экөөбүз бир эле энергиябыз. Жараткан Алла Таала күн болсо, биз нурларыбыз. Жараткан Алла Таала деңиз болсо, биз тамчыларыбыз. Биз анда баарыбыз бирбиз, бир эле энергиядабыз. Анда эмнеге жаман жакшы деп бөлөбүз? Анда эмнеге биз жаман дейдикпи? Биз автоматически жаман нерсе келет. Биз жакшы дейдикпи? Жакшы келет. Кыргыздар аны психологиясы эле илгертен билген. Балам, жакшы ойло. Мунун артында жакшылык бар. Жаман кыйынчылыктын артасында айдын 15-и жарык, 15-и караңгы деген. Жакшылык, жакшы нерсени жаратат. Демек биз башка бирөөгө жакшылык кааласак дагы биздин жашообузга сөзсүз кайра жакшылык кайрылып келет экен, Себеби мунун адамдар түшүнүшпөй калышы мүмкүн бул жерде. Эмне үчүн мен бирөөгө каалаганым мага келет деп? Себеби биз энергиябыз. Баарыбыз бирбиз. Айттым го, ааламга эмне кетирсең ошону аласың деп. Мен сага каалаган жакшылыгым сага барып чагылышып туруп мага келет. Демек биз башка бирөөлөр менен көп урушуп, башка бирөөлөрдү көп сындасак, башка бирөөлөрдү көп талкууласак, биздин жашообузга дагы көйгөй көп келет экен, Жөн дагы эмес, ал көбөйүп келет. Баягы биздин 300 миллиард эсе болуп туруп чагылышып ааламга, анан аякта жамандыктарды топтоп туруп, баарын топтоп туруп бизге келет. Гүлнар айжан, сиз айттыңыз да, АРП методу менен финансылык жашооңду дагы өзгөртүп алсаң болот, акча агымын жакшыртып алсаң болот дедиңиз. Анан сизге келген айымдарбы, мырзаларбы, сизге кайрылган адамдарда ушундай өзгөрүү болобу? Башка эле көйгөй менен келип, анан баягы акча агымы ачылган? Ооба, болот. Себеби алар акчаны, акча энергия, келип кетүүчү энергия. Биздин энергия, вибрация толкундарыбыз, биздин энергия туура жака багытталганда акча өзү келе турганын түшүнүшөт да.
түшүнүшөт. А мурда жокко багыттап жүргөн ал энергияны. Жокко жолдош болуп алышып, үйүм жок, машинам жок, меники жок, меники болбойт деп жүргөн. Эми түшүнчү ал 300 миллиард эсе көбөйүп турганын түшүнүштү дагы, эми алар жакшыны жарата башташты. Менде бар, меники болот. Ушул менин кошунам бай болсун. Кошунам бай болсо, мен дагы бай болом. Кошунам оорубасын. Кошунам оорубаса, мен дагы оорубайм. Аны бизге кечеги деле, бул илимде далилденген нерсени кечегиде мындан 5 жыл мурун коронавирус далилдеп кетти го. Бир Ухан шаарында ооруган аялдан бүт дүйнө жүзү ооруду. Значит, баарыбыз бир экенбиз да, баарыбыз энергия экенбиз да. Эми баарыбыз оюбузду кыргыз элим оюн оңдоп, түздөп, сүйүнүп, бактылуу болуп турса, жакшы акча таап аткандарга, жакшы кызмат кылып аткандарга сүйүнүп, дубасын берип, кыргыз дуба менен, пата менен көгөрөт. Ошондой сүйүнүп турган энергияны жиберип турсак, анда биз дагы сүйүнөт экенбиз да. Мен дагы бай болот экенмин да, менин кошунам дагы бай болот экен да, кошунам дагы сүйүнөт экен да. Биз ушуну түшүнүп алсак, негизги анан биз жашоодо бактылуулукту өзүбүзгө тартып турабыз. Баардыгыбыз тартылуу күчү менен бири-бирибизге тартылып турабыз. Жашоодо чужой жок. Сен бир тууганым, бул бир тууганым, көрүп турган, телевизордо көрүп тургандардын баары менин бир туугандарым. Анда чужой жок, анда мен кимди жаман көрөм? Ал мен болсо, мен өзүмдү өзүм жаман көрөмбү? Анан Гүлнара эже, сизге ошол негизи кайсыл көйгөй менен көп кайрылышат? Бардык эле ошол келсем, Гүлнара эжеге анан акчаны, Гүлнара эже өзү бизнесмен, мен буга чейинки кесибим бизнес болчу. Анан бизнесмен, анан бизнестин жолун үйрөтөт. Анан кийин эле мен бай болуп, бир мешок акчаны салып кетем деп ойлоп келишет да. Анан түшүнүп, корен, тамыр каякта экенин түшүнүшөт. Анан түшүнүп, анан ошону туура энергия менен туура жасай башташат. Анан кийин өзүнүн каалаганын акырындап. Биз адам баласы кызыкпыз да, бала 9 айда төрөлөт да. 9 айда. Биз паспорт алганча 16 жыл өтөт. 16 жашыбыз, 17 жашта паспорт алып атабыз. Бала 9 айда. Мен айырпыны толук кандуу 3 жылда үйрөндүм. Биз макул болгонго көнүп калганбыз да, меники туура деген нерсе бар да. Анан ошол, анан бүгүн эле болуп кетишин каалайбыз да. Азыр эле мынткенде болуш керек да, мынткенде болуш керек. Андай жок да. Андай жок да. Ал өзүбүз жаратабыз. Өзүбүз акырындык менен жаратып чыгабыз. Эми сиздин мурда бизнесмен экениңизди билбеген кишилер жашоосунда кайсыл көйгөй менен көп келишет? Мамиле. Мамиледе күйөөм менен аялдын мамилеси, менде да ошондой көйгөй болгон, айтып атпаймынбы? Тартылуу күчү менен келебиз деп. Күйөөм экөөбүз да урушканбыз убагында. Бардыгы болот го баягындай. Розовый очкини чечкен убакыт өзү психологияда 5 жылсыз семья деп эсептебей деген да. 5 жылдан кийин анан үй бүлө деп аталат да. Анан ошол аны менен келишет. Анан мен табам, акчаны табам, бирок айдын аягында жок дешет. Акчам жок. Айдын акча табам, берип атат Кудай. Жакшы эле акча табам, бирок жукпайт дегендей. Анан айдын аягына келсе эле бир досуман акча карыз сурап турам, бир кошунаман алып турам. Менде акчам калбай калат. Мен бул акчаны кандай кылып кармап кала алам дейт. Негизи акчаны көп тапкан адам бай эмес. Акчаны топтогонду билген адам. Топтой алган, анын акчанын 10%-ын өзүң үчүн берет да. Мисалы, сен айлык алсаң 10%-ын сен эч кимге беришке, балаңа дагы обязан эмесин. Аны Кудай таалам бир өзүңө берет. Ошол 10%-ын өзүңө жумшасаң, бул туура жолда. Анан будущийге 20 родительский бересиң 10%, анан будущийге бир 20%-ын коюу менен ал ошол айран, бир чака айран бир кашык уюткадан уюлат да, туурабы? Ооба. Бир чака сүткө бир кашык уюткуну айранды уюп туруп, анан жылуу жерге жылуу сүттү уруп койсок, айран бир 10 литр айран уютулат.
А биз бардык нерсе башталат майдадан, аны байкабай калат майдадан. Акча 1 тыйындан 1 сомдон топтолот да. А ошол акчанын тапканыңын 20%-ин бир кошелек же болбосо бир конвертти ачып, сыртына бай айттым го, $5000 сенин максатың болду бүгүнкү күндөн. Анан кийин машина ала турган. Бул машинанын акчасы. Сыртына $5000 деп жазып, ичине конвертке салып, анан кийин койсоң, ошол акча тартылуу күчү менен притягивать этип, чоң акчаларды өзүңө тартып келет да. Анан бизде көп го айлыктан айлыкка жашап, айлыгын алып туруп эле карыздарына таратып берет. Анан айдын башы келгенде акчасы жок, айлыкка чейин эле акчасы жок калат, кийинки айды күтүп жашайт. Анан айлыгы тийген эле деген менен ошол күнү эле жок акчасы карыздарына таратып коет да. Анан бул дагы демек ошол акчаны туура пайдаланганды билбегендик, сиз айткандай чогултканды билбегендик болуп атат. Анан негизи АРПнын биринчи формуласы билбегендик. Жана карызды алганда аны эмне деп алган? Проблема деп, кыжаалатчылык. Мен карыз болуп калдым, карызым бар эми деген проблема деп алган. Ал максат болчу. Ал максаты келечекте таба турган акчасы болчу да. Адам биздин оюбузга жараша жаратып берип атпайбы? А ошол жерде максатты туура коюп, ал мени өстүрүүчү акча болду дегенде, ал мага башкача көз караш менен карайт, жараткан башка акчаларды өзүнө тартып келет да. Аны проблема деп алды, ал проблемага иштеп берет ал акча. Ошон үчүн алган күнү карыздарга таркатып берип атат. Мен бул суроону бергендин себеби жашоодо да көп көрөм. Социалдык тармактарга кирсең, комментарийлердин ичинде ой пикир калтырган жакты дагы бар. Ой, карыздан карызга жашайбыз, кандай адамдар эле акча алып экен, анан кредит алгандардын саны көп. Бул кредитти бүтсөм экинчи кредит дегендер көп да. Демек бул коомдогу бир чоң көйгөй. Анан сизге дагы ушундай көйгөй менен келишеби деп ошон үчүн сурадым да. Башка эле көйгөй менен келип, анан акчага жол ачылгандар барбы деп ошол үчүн сурадым. Ушундай көйгөй менен келишет дагы, менин акчамдын топтолбой атканы, менин туура эмес максатым. Бардык нерсени мен проблема катары көрөт экенмин. Кээ бири баягы өткөн мезгилде подростковый возрастта балдарды бир нерсеге жумшасаң, ушунтет проблема кылып барып чайдамдагандай эле, мына дагы карыз алдым, мына кредит алдым, мен карызга баттым деген аламга кетти энергия, ал ошону алат. Биздин оюбуздун жыйынтыгы болот. Барды, конечно, результатты карашыбыз керек да. Биз мисалы үчүн жөнөкөй эле айымдар үчүн нан жасайбыз го баарыбыз үйдө. Тамак жасайбыз же болбосо бир 5 бармакты баштадык. Конечно, 2 сааттын ичинде ал 5 бармак деген результат алышыбыз керек да. Ошол результат. Биз ошол результатка иштебей эле, акырында 5 бармакты чыгарбай эле, биз болсо эт бышырып, муну 5 бармак деген тамак жасабай эле көйгөй жаратып атышат да. Эт бышырып, анан кийин муну сууга бышырып, анын суусуна камыр бышырып, буну көйгөй катары көрүп атышат да. Анын результат катары, ой, соң 5 бармак деген тамак жаралды дегендей эле, айырпы болсо, ошол, конечно, результатты, жакшылыкты көр. Сен деген тамак жараттың да, жаратуучубуз да. Биз жаратуучубуз. Жараткан Алла Таала биз аркылуу жаратат. Биз ойлойбуз, кыйын болупчу. Мен бизнести жараттым, мен ушуну жараттым, мен болсо бул үйдү жараттым дейбиз. Жараткан Кудайым мен аркылуу, менин колдорумду, менин акылымды, менин тилимди, менин аң сезимди, менин эсептөөмдү колдонуп туруп жаратат. Биз айырпы методу боюнча жаратуучу болушубуз керек. Талкалоочу болбой. Жаратуучу болгондо ошол акчаны алып атып, кредитти алып атып дагы чоң нерсени жаратуучуңу ички абалыңдан көрүшүң керек, түпкү аң сезимден. Бардык нерсе ушул жерде жаралат. Ушул жерде жаралат, анан кийин ал айттым го, көмүскө сезим жараткан менен бир, ал анын сырткы жашооңдо жаралат. Гүлнар эже, сиз айткандай эле биз 5 бармак жасаганда этти асып коюп эле, анан андан ары эттин бышышын, эттин кайнап чыгуусун, анан ага камырды кесип салууну күтпөй эле этти салып коюп эле мындай жыйынтык күтүп атыптырбыз да. Ооба,
башын баштап коюп эле жыйынтык күтүп атыптырбыз. Еще жыйынтыкта биз аны проблема катары бүгүн эми беш бармак жасаш керек. Ушу беш бармак жейм деди. А жөн эле картошка менен эт куруп койсоң болбой беле деп аны да проблема кылабыз да. Беш бармагыбыз деле даамдуу болбойт. Свети деле биз каалагандай чыкпайт. Себеби биз айырпы боюнча алымга эмнени кетирсек ошону алабыз. Негизи сиз айтып калдыңыз да, аял эркек мамилеси менен дагы көп келишет деп. Анан негизи психологдордун жолу, алардын артка кайрылып карап көргөндө баары эле турмушта кайсыл бир көйгөй болгондуктан анан психологияга келет. Өзүн өзү изилдеп, же турмушундагы көйгөйдү чечүү үчүн, анан баягы башкача айтканда, өзүнүн жашоосун оңдоп алгандан кийин анан башкаларга дагы үйрөтүп баштайт го. Өзүнүн жашоосун колдонгондон кийин башкага да үйрөткүсү келет да. Анан сиз демек ушул жолду басып өттүрсүз. Анан өзүңүз дагы айтып өттүңүз, аял эркек мамилеси боюнча көбүрөөк кайрылат деп. Кандай көйгөй, мисалы, жолдошу мени укпайт, же белек бербейт дейби, же үйгө келбейт дейби, бильярд ойноп ашта жүрөт дейби, кандай көйгөй менен көп кайрылат айымдар? Айымдардын көп эле кайрылганы бул азыркы жаштардын, айрыкча жаштардын кайрылганы ажырашам. Ажырашам дейт. Анан көбү формуланы алгандан кийин, формула эми ар бир кесиптин, ар бир жашоодо бир куралың бар да. Кухняда, аял заты катары айтсам, кухняда менин куралым бычак да, бычак. А жашоодо сен мындан кийин айырпынды түшүнгөн, мага келип формуланы алган адамдардын куралы айырпы болуп калат да. Күйөө жөнүндө жаман ойлойм дейт, көйүп кете турганын билет. Проблемам күйөөм десе, күйөөсү жоктун проблемасы да бар, туурабы? Аны ойлойт. Ушинтип отуруп, мен күйөөм жөнүндө жакшы ойлоюнчу, мировоззрениямды, көз карашымды өзгөртөйүнчү деп айырпын окугандан кийин ушинтип өзгөрүшөт. Ал эми күйөөмө кандай мамиле жасасам, ол ошондой жасап атат турбайбы мага деп айырпыны түшүнүп кетишет да. Негизги көйгөй акча менен дайым жетпейт, күйөөм ичип коет, мага алып келбей туугандарына таркатып ийет. Анан биз болсо кыйналып карыз жашайбыз дешет, ажырашам дешет. Анан измена кылды мени, башка аял менен жүргөнүн билип калдым дешип кайрылышат. Анан ошол сиз айтып өттүңүз, жаштар көбүнчө көйгөйдү көтөрө албайт, бат эле ажырашам деп чыгат деп. Анан ошо сизге келгенден кийин, айырпы методун алгандан кийин ажырашпай үй бүлөсүн сактап калгандар болдубу? Ооба, көптөгөн менин Жалал Абадта менден окугандар үй бүлөлөрүн сактап калышты. Себеби ошол адам менен өтүп кете турган сабагы бар. Менин ошол күйөө менен, ошол кайын журт менен, ошол балам менен, ошол адамдар менен өтүп кете турган сабактарыбыз бар. Бул жараткандын планы. Ошону биз жараткандын планын аткарбасак, андан кийинки адам да буну менен болбоду деп ажырашат. Андан кийин турмушка чыгат же аял алат, андан дагы болбоду дейт. Себеби биринчи баш кошкон адам менен өтө турган урогун өтө албады, сабагын өтө албайт, андан кийинкиси менен дальше өтө албайт. Себеби жараткандын өзүнүн планы да бул. Андан кийинкини оорураак берет, андан кийинки андан да оорураак берет, андан кийинки совсем оор чыдагысып кылып берет. Ошонун үчүн мен айтам, биринчи нике бул Кудайдан, алтыным. Биринчи нике Кудайдан болгондон кийин сен эми ажырашам деп бактылуулукту издебей эле кой. Ал жакта жок бактылуулук. Балким акчасы көп күйөөгө тиеттирсин, балким үй машина алып береттир. Сен ички абалыңдагы, ички түпкү пейлиңдеги сырың жашыруу, сен качан пейлиңди оңдогондо жашап калган. Демек ошол эле жаман көрүп аткан жолдошуңдан бактылуулукту тапсаң болот. Болот. Пейлиңди оңдоо менен, ага мамилеңди оңдоо менен, ага көз карашың. Биз адам баласы көз карашыбыз оңолмой сайын, мировоззрениябыз, көз карашыбыз өзгөрмөй сайын биздин жашообуз оңолбойт. Ал канча психологко бар, Америкага качып кет, Россияга барып иште, баары бир сени менен ал рухтагы пейил сыры, жандагы ал кошо барат. Сен кайсы жака барсаң кошо сопровождить этет.
Анан негизи ар бир адамдын көйгөйү ар түрдүү болот. Ар бир адамдын энергиясы ар кандай болот. Анан сизге мисалы мен кайрылсам, анан ошо айырпы методун ар бир инсанга ошол көйгөйүнө жараша, ошол адамдын энергиясына жараша бересиз да? Ооба. Ар бир адамдын көйгөйүнө жараша ушул биздин айырпынын 4 формуласы бул үй бүлөдө, мамиледе, акчада, ден соолукта, бардык жерде иштейт. Бардык жерде айырпы иштейт. Бардык жерде бирдей иштейт. Ден соолукта дегенде кандай? Ден соолукта себеби адам жокко жолдош болуп, жокто ойлоп, таарынып, жек көрүп, ызаланып, капаланып, текеберленип, бирөөдөн күтүп, бирөөнү күнөөлөп жашоодон айырпыга келгенде айыгат. Себеби түшүнөт. Биздин 4 формула боюнча менин жаман ойлогон нерсем, жек көрүм 300 миллиард эсе көбөйүп турса, анда мен жек көрүүнүн ордуна сүйүүнү коеюн деп адамдын көз карашы өзгөрөт. Көз карашы өзгөргөндө эле сүйүү бүт нерсени дарылайт да, күйөөсүнө сүйүү менен мындай кылып калат. Кайненесин ой, бул менин кайненем, мен сүйгөн күйөөмдү төрөп берген аял турбайбы? Мен буну эмнеге жаман көрөм? Ушундай сонун жигитти мага төрөп берди. Мага төрөп күйөө кылып берген турбайбы? Менин сүйүктүү 3 баламдын чоң энеси турбайбы? Бул аялды мен кандай жаман көрөм? Ай апа, ушул небереңиз сизге окшош деп десе келе, жанагы кайнене, мен өзүм да кайненем, жибит да. Бул жакта суроо бар экен. Орусча жазып мен кыргызча которуп эле айта берейин. Саламатсызбы Гүлнара айым дейт. Телеканалдагы көрсөтүүңүздү көрүп жатам, аябай жагып жатат дейт. Анан сиз айтып жаткан метод принциптер менен кененирээк кайсыл жактан таанышабыз дейт. Сиздин өзүңүздүн чыгармачылык студияңыз барбы дейт. Каяктан дагы кененирээк таанышабыз ушул сиз айткан эме менен дейт. Метод менен, принцип менен дейт. Номерин берейли, визадан. Ошол кыз уюштурат. Социалдык тармактарда дагы бар. Онлайнбы, офлайнбы. Аты жөнүн жазып издесеңиздер эле табылат экен. Гүлнара. Кимди издеш керек айтып коюңуз. Гүлнара Исмаилова. Мынакей кадырман телекөрүүчү, эгерде сиз дагы АПР терапиясы жөнүндө же АПР деген метод деген эмне, айырпы метод деген эмне деп билбей жаткан болсоңуз, анда социалдык тармактарга эле Гүлнара Исмаилова деп жазсаңыздар чыгат. Анан суроолоруңуз жетишпей калган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол социалдык тармактардан издеп таап, анан ал жактан кененирээк маалымат алсаңыз болот. Анан жекече дагы иштеп, сиздин жашооңуздагы көйгөйлөрдөн арылууга да жардам берет экен. Анан Гүлнара эже, сиз ден соолукка дагы пайдасы тиет дедиңиз. Анан мисалы кандай пайдасы тиет? Балким баш оорудан арылабызбы, балким жеңил жүрүп калабызбы, балким баягы кээ бир учурда канчалык көп уктасаң дагы баягы уйкуга тойбой уктай бересиң го. Ошол нерселерден арылабызбы? Эмне болот? Ден соолугубузда кандай өзгөрүү болот? Мен өзүмдө деле ден соолугумда башым көп ооруй берет элем мурда. Керексиз айырпыга чейин керексиз ойлорду ойлой берчү экенмин көрсө. Ал ойлор меники эмес экен. Андан кийин менин суставтарымда ооруп жүрдү. Аны дагы мен айырпыны түшүнгөндөн кийин мен ооруп атат дедимби, ал аламга мен оору берчи деген энергияны берип атканымды түшүндүм. Анан ошол жерден стоп деп токтоттум. Мен ден соолуктамын. Мен ден соолугум ушунчалык жакшы. Жараткан мени менен. Ал мени исцеление дейт го, дарылап турат деген ойго келдим. Анан эле психосоматика боюнча эле бул суставтардын оорусу таарынуу экен да. Мен таарынат элем да. Мен таарынып эле турсам, ал менин суставыман ушундай кармайт экен да. Ошолорду түшүнгөндөн кийин мен уже кое бердим. Айырпыга келген таарынычым 300 миллиард эсе көбөйүп турса, анда мен таарынбаганды тандаймын да. Айырпынын формуласы боюнча. Анан мен деги келип турсаң каалоолоруму, ал мен мурда проблема деп түшүнгөнмүн да. Аны мен максатка алмаштырдым. Менин максатым, мисалы үчүн бир үйгө алгым келсе, менде бир ал үйдүн жартысы эле болсо, же бир 3/4 эле бөлүгү болсо, калганы менин максатым экен да. Ошол максатка оюм оңдодум. Оюм оңдогондо эле ал мага проблема болбой калды. Менин баш оорум да токтоду да. Ушундай эле бул айырпы жашоонун бүт жагына иштей турган.
Анан кече жандуу жолугуш өткөрүптүрсүз. Ооба. Бул боюнча кыскача айтып бериңиз. Алдыда дагы региондордо дагы, аймактарда дагы өткөргөн атыптырсыз. Кече жандуу жолугушу болду. Биздин кыргыз айымдары баягы эле өздөрүнүн суроолору менен келди. Ар кимиси ар түрдүү. Менин өзү максатым ар бир кыргыз элине өзү окуганда эле мен мынтип айтканмын да. Бул айырпы мага жагып калды. Мен ушуну кичинекей баладан аң сезим кирип, 7 жаштан мектепке барып, ушулдан баштап аялга, эркекке, абушка, кемпир баары үйрөнсө кандай жыргап калат эле депчи. Себеби мен көрдүм 70-80ге чыккан келиндерин жактырбай аткан апаларды көрүп калдым. Анан кийин апаларга бирок антип айтканга акыбыз жок. Апалар самый святой, потому что энеден баарыбыз төрөлгөнбүз. Ушундай бир эмелерден көрүп калдым. Баласын аябай мени карабады деп нааразы болгон ата-энелерди көрүп калдым да. Анан көрсө бул биздин 70-ге, 80ге чыккан урматтуу абушка кемпирлерибизге, апаларыбызга деле керек экен да. Ошон үчүн мен бүт кыргыз элине ушул айырпаны бергим келет да. Мындай айырпы бар, ушундай метод бар. Ушул баадайым чөнтөгүңөрдө салып аласыңар. Жиниңер келгенде эле чогуу ажы айтчу эле го. Жиниң келгенде оозуңа бир нерсе салсаң сүйлөбөй каласың деп, баягы суу куюп ал деп. Айырпыны ачсаң эле формулада бул проблема жок. Муну жакшы ой менен, жакшы пейил менен биз өткөзүп ийсек, ал жакшы айланып кетет. Жаман оюбуз көбөйүп кетип окуй, мен жакшы ойлойн дешип эле ар бир адам жөнтөгүнө салып алып, жыргап жашай турган формулада. Эми алдыда кайсыл аймакта жандуу жолугуш? Алдыда 19-унда, Кудайым буйруса, Жалал Абадта, Карагат деген жерде өтүлөт 19-унда саат 12-де. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп бизге маек коюп бергендигиңиз үчүн. Ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун. Айырпыны алып эле жыргап жашай бер, бай болуп, миллионер болуп, бактылуу болуп, ден соолукта болуп, баардыгы өзүңүн колунда. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто алгоритм методикасы боюнча биздин жашообуздагы көйгөйдүн түпкү тамырын аныктап, жашообузду оңой, жеңил, көйгөйсүз жашаганга үйрөтүп, ошол эле учурда эмоциябызды башкарып, жаман ойлордон арылтып, финансылык жолубузду ачып, андан сырткары кимдир бирөө менен жакшы жолго түшпөй жаткан мамилебизди, ошол эле учурда ден соолугубузду чыңдоого үйрөтө турган алгоритм методикасы боюнча адис Гүлнара Исмаилова бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сак саламатта, аман эсен туруңуздар.